Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу өзгөндүк туугандарым. Мына депутат болгонго меники 2,5 жылдан ашып атат, бирок мен айтат элем ушул адап болуп калды деп, салт болуп калды. Жыл сайын биз эл менен жолугушууга чыкканыбызда эмгек өргүүгө ушу баарыбыз тең сиздер ишенип шайлаган жогорку кеңештин депутаттары баарыбыз чогуу келип партиябызга тиги партия, бул партия же бул фракция дебей бардыгыбыз мына келип сиздердин астыңыздарга келип эмне иш жасадык бир жылда, кандай жетишкендик болду, эмне жетишпегендик болду, бир мындай айтканга аракет кылып келатабыз. Мен мына 3-чү жолу катышып атышымындай жыл сайын ушул астыңыздарга келип атабыз да. Эми мен ошол кесиптештериме да бардыгыбыз бир жерден биз дегендей проблема көйгөй бир сиздер менен чогуу анан чечебиз. Анан кыскача 1-2 сөз айтып кетейин дедим. Бир жылда жогорку кеңеш жалпысынан 66 пленардык чоң жыйын өткөздүк. Жогорку кеңештин негизги милдети бул элге керектүү бир мыйзамдарды кабыл алып берүү, иштеп чыгып кабыл алып берүү. Жалпы бир жылдын ичинде жогорку кеңеште 178 мыйзам долбоору демилгеленди. Анын 103-ü өкмөт аркылуу, өкмөттүн демилгеси менен, 75-и депутаттардын демилгеси менен болду. Анын ичинен бир жылда биз 102 мыйзам кабыл алдык. Кабыл алынып, ал буюрса мына бүгүнкү күндө иштей баштады алды. Анын ичинен айтып кетейин, жеке өзүм боюнча дагы былтыр дагы ушу демилгеленип, кабыл алынып, буюрса бир 3-4 мыйзамга түздөн-түз демилгечи болдум. Өзүм жөнүндө айтайын. Биринчи мыйзам былтыр кабыл алынган болчу. 1-январь 2019 жылдан баштап күчүнө кирди. Бул биздин пенсия жашына келген жарандарыбыз. Пенсияга чыгам дегенде келип алып туруп, 6 ай 1 жылдап документ чогултуп жүрчү болчу. Майли Кыргызстанда бир жерде жашаса жеңилирээк, бир 3-4 айда бүтүрөт. Россияда иштеген болсо, башка жакта иштеген болсо, бир жыл, 1,5 жылдап жүрчү. Азыр ошону 30-40 жыл иштеген биздин эжелер, акелерибиз мамлекет үчүн иштеген, андай 1,5 жылдап жүргөнгө жол бербешибиз керек деп, биз ошол документ кимге керек, соцфондко керекпи, соцфонд чогултуш керек деген демилге менен чыгып, мыйзамга өзгөртүү кийирдик. Бүгүнкү күндө толук кандуу иштей баштады. Бүгүн пенсия жашына мурда 1 ай калганда келип документ бере алчу. Бүгүн 6 ай калганда келип документти бере аласыздар, пенсия жашын жакындагандар. Анан 4 гана документ. Арызыңыз, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепченин көчүрмөсү, анан 5 жылга эң бийик айлык алган өзүңүз тандаган жылдыгын тастыктаган болду документ. Калганын баарын тең мамлекеттик орган өзү жасап туруп, сиздердин колуңуздарга пенсиялык көбөлүктү тапшырыш керек. Мына ушуга быйыл иштей баштады, буюрса жыйынтыгын көрөсүздөр. Ошондой эле мына 1-июль 1 жума болду. Пенсияга жашындагы кишинин жалпы эле бүт Кыргызстандын жарандарын ошо страховка камсыздоону төлөгөндүн атайын өзүнүн кабинети болсун, электрондук кабинет деп атайын программа иштелсин дегенбиз. Ал иштелип 1-июлдан күчүнө кирди. Бүгүн үйдө отуруп дагы телефон менен кирип, канча сиздин пенсияга камсыздоо канча акчаңыз бар, канчада пенсия ала аласыз, эмне документ деген маалыматты үйдөн отуруп ала аласыздар. Бул биринчи негизги мына социалдык маселедеги биздин колдогон мыйзам күчүнө кирди. Муну президентибиз колдоп берди, мына Сооронбай Шарипович өзү колдоп берди, күчүнө кирди. Экинчи мыйзам мына жаштарды колдоо боюнча. Жаштарды колдоо боюнча жакшы таланттуу жаштарыбыз окууну, мектепти жакшы бүтүп, контракт дегенге келгенде төлөй албай, Россия, Казакстан кетип, окубай да калып атат. Мына ошолорго дагы бир мамлекеттик колдоо көрсөтүлүп, жеңилдетилген бир насыя берилсе деген. 5 жылга төлөбөйт, 5 жылдан кийин, 5 жыл иштегенден кийин гана 5 жылдын ичинде төлөп берет. Анын үстөк пайызы дагы улуттук банктын ставкасы деп коет, азыр 4,5% менен берилсин деген мыйзамды дагы өкмөт дагы президентибиз да колдоп берди. 1 марттан баштап күчүнө кирди.
бул экинчи бир жаштарды колдоо боюнча жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет. Үчүнчү мыйзам, мына бизде азыр кадр деп аксакалдар туура айтып атат. Мына Арапбай ака, Абдыкар акалар да айтып кетти, Аман ака айтып кетти. Булар кадрды даярдап өстүрүшүбүз керек. Ошо кадрды даярдоо үчүн бүт тепкичти өтүш керек. Анан мына бир резервтердин, кадр резервтерин бир күчөтүп иштете турганга убакыт келди деп, ошого да улуттук резервдин аброюн көтөрүү боюнча бир мыйзам иштеп чыктык. Мен аманы көп убакыт албайын, акырындык менен да жаштарга дагы бир кадам ташталып жол берилип атат. Муну дагы мамлекет башчыбыз колдоп, кол коюп берди мына жакында. Анан негизги мыйзам ушул жердеги биздин эң чоң айыл өкмөттөр 3 жылдан бери келатканбыз. Баарыңыздар билесиздер, таза суу боюнча. Эгемендүү болгондон бери Куршап, Дүмбулак, Мырзеке Эвр айылдарында такыр бүгүнкү күнгө чейин суу жок болчу. Ушул өкмөт башчы кезинде азыркы мамлекет башчыбыз, президентибиз колдоп берген инвестициялык кеңешмен чечим чыгарып, анан мына 23 майда 2019 жылы мына 1,5 ай мурда атайын бүткүл Европа өнүктүрүү банкынын жетекчиси келип, урматтуу мырза Чакраборти деп, ошол жерге мына Сооронбай Шарипович өзү катышып, өзүнүн көзөмөлү менен биздин Мырзеке, Куршап, Дүмбулак айыл өкмөттөрүнө келишимге кол коюлду. Бүгүнкү күндө кол койдуруп берди көзөмөлү менен. Андан кийин бир 3 окууда буну жогорку кеңештен бул мыйзам долбоорун өкмөт иштеп чыгып кириш керек болчу жогорку кеңешке. 3 окууда биз жогорку кеңеш колдоп бериш керек эле. Ар бир окуунун аралыгында 2 жумадан жок деген убакыт өтүш керек эле. Мындай айтканда бир жылдын аягына келгенде кабыл алынат болчу да, эгер мына отпускага чейин кабыл албаганда. Мына жерде айыл өкмөт, аким, суу башкармалыгынын жетекчилери отурушат. Урматтуу туугандар, мен ачык айтып коюшум керек. Абдан ошол кандай десем, өкмөттүн катардагы бир специалистине чейин, адисине чейин чыгып суранып атып, ушуну тездетип бер. Биринчи вице-премьер-министр, премьер-министр да баарына суранып атыптыр. Анан Кудай буйрса алар колдоп жогорку кеңешке кирип беришти. Жогорку кеңешке 21 июнь күнү кирди. Бизде бир эле жума калып аткан. Ошону дагы жогорку кеңеш төрагасынан мына агрардык комитет, бюджет комитети, эл аралык комитеттердин жетекчилери менен суранып атып, аны 3 окууда өткөзөлүк деп, мына депутаттарга рахмат. 6 фракциянын жетекчисинен колдоп берди. 6 фракциянын чечими чыгып, 3 окууда бир эле колдоп берелик ушул мыйзамды деп, Куршап, Мырзеке, мына Дүмбулак айыл өкмөттөрүнүн мыйзам долбоорун биз жогорку кеңештин кароосуна кирдик. Ал жерге киргенде мына көптөдүк. Улук ака, Аида Камчыбекова, Курманкул баарыбыздан чыгып суранып ошол жерден 3 окууда колдоп бергиле деп атып абдан кыйынчылык болду. 3 менен өткөздүк. Буюрса таза суунун биринчи этабында 6,6 миллион дейинчи евро акча бөлүндү. Бул эмне деген? Бул деген 490 миллион сом деген. Азыр 2 миллион сомду мектепке бөлдүрө албай атабыз, таза сууга 1,5 миллиард сом бөлүнүп атат биринчи этабына. Кудай буйрса, азыр мына июль айында президентибиз колдоп берет, себеби өзүнүн көзөмөлүндө, мен толук ишенем буга. Мыйзам күчүнө киргенден кийин банктын өзүнүн тартиптери бар. Ошол тартиби менен консультациялык группа дейт, деталдуу проект долбоорду кайрадан иштеп чыгыш керек. Анан подрядчик болуп туруп буйрса, биз суранып атабыз, көзөмөлгө алып атабыз, баарыбыздын көзөмөлүбүздө болот бул. Ушул бир эмдиги жылдын башында, жылдын аягына чейин бүтүрсөк андан да жакшы. Ушу биринчи кварталда бүтүрүп анан ишти баштаталык деген үмүтүбүз, тилегибиз бар. Ошого мына сиздер да колдоп, айыл өкмөттөр тииштүү документтерди убагында бүтүрүп бериш керек. Эң негизги мыйзам ушул таза суу болду. Буйрса 3 жылдык мөөнөт деп белгиледик. 3 жылдык мөөнөттө биздин мына 3 айыл өкмөттө 80 миңге жакын калк жашайт. Ушулар баары тең таза суу менен камсыз болуш керек. Бул биздин негизги милдет. Анан мына эл менен келип жолукканга аракет кылып жүрүп атабыз, кыдырышка аракет кылып атабыз, баарыбыз тең. 2015 келгенде айттыңыздар эле, депутаттар шайлоо болгондо эле келесиңер 5 жылда бир, 5 жылдын ичинде жок болосуңар деп, эманы өзүңөр баа бересиңер. Келгенибиз келип атабыз, барып атабыз, аракетти кылып атабыз дегендейчи. Мына жерде эми негизинен актив отурасыздар, мен көрүп атам, райондун жетекчилери, мектептин директору, айыл башчылары экен негизиненчи. Сиздер ушу бүт мамлекеттик саясатты жеткизе турган жерине сиздерсиздер. Анан эми мектептер, жолдор, спорт залдар салыштырмалуу Кудайга тобо дейлик.
Өзгөчө мына бир 2-3 жылда көп кадамдар жасалып атат. Мектептер курулуп атат, спорт залдар курулуп атат. Курулбаганы андан көп, көйгөйдө көп. Бирок акындык менен бирге бир кезек коюп алып туруп, аны сиздер менен чечишибиз керек. Анан дагы айтайын дегеним, мына бардык кайрылуулар болуп атат. Мына могу жерде да кайрылуулар бар, менде дагы. Буюрса мына салам алейктен кайрылуу болуп атат. Могу жерде трансформация боюнча болуп атат. Мунун өзүнүн тартиби бар, аны чечебиз. Мен убакытты көп мындай албай эле коеюн. Буюрса чечип да келатабыз. Мага өзүңүздөр таразасыздар, өзүңүздөр баа бересиз.